10 жашынан баштап зомбулукка кабылган кыз азыр 14 жашта. Учурда укук коргоо уюмдарынын колдоо асасында Бишкек шаарындагы реабилитациялык борборлордун биринде саламаттыгын чыңдап жатат. Өзүнүн жана эжесинин айтканына караганда, аны 30 жаштын тегерегиндеги тууганы 3 жыл бою коркутуп зордуктап келген. Жана бул жорукту чоң апасы менен эжеси кийин гана билишкен. Мен өзүм гейтесин деле окшум, айсам калктыктан келип өтүп койчу, ушундай гейтеси башкача болчу. Караң көздөрү өзүнүн келгенде үстүмө жатып алышы, силап алышы же өнүгүп чыкпай калчу. Белгилүү себептер менен ысымы жашыруун бойдон калган жабырлануучунун бул сөзүн эжеси Рахима Айкынбаева мынтип кошумчалады. Суу чачпаган көпкө чейин ошону эсине келгенде анан эмне болду кызым оорутам деди башка сөз айткан жок, ыйлап эле анан эмесин барып жаттырып койдук, үстүн жаап койдук. Ошо менен бир күн кечке эртеси мектепке барбай жаткан эми ойлосом ошону ушу сарайдын ичине кызды баягы тоок жери ыңгай келген учурда басып чыгып. Анткени менен жабырлануучулар жана алардын жактоочулары бул жагымсыз окуяга укуктук калыс баа берилбей калды деп кабаттыр. Маалыматка караганда, окуя боюнча козголгон кылмыш иштин негизинде Бакай Ата райондук соту кылмышка шектүү жергиликтүү тургун Эрлан Доленовду 2 жылга кесип, соттун жогорку инстанциялары аны күчүнө калтырган. Жагдайды жабырлануучунун азыркы жактоочусу Чолпон Кудайбердиева Азаттыкка мынтип түшүндүрдү. Bir yıl 6 ay жаза белгилегенине байланыштуу ал бош жүрүп атат азыркы убакка чейин. Бир гана ушу жогорку сот көңүл көрүп туруп, психолого психиатрический экспертиза боюнча эске алып баа берилген эмес. Мына ушу кемчиликтерди жоюш керек деп. 2 ирет ушул эле өкүмдөр кайталанып атканга байланыштуу мен ойлойм, ушу жогорку соттун деле ушу аныктамалары, токтомдору жергиликтүү сотторго ушу таасир бербегени аныкка чыгып атат да. Жогорку сотко кайрылууга мына ушундай жагдай түрткү болду дейт балдардын укугун коргоо лигасы фондунун атынан кызды коргоп жаткан юрист Чолпон Кудайбердиева. Айыпталып жаткан Эркин Доленов менен Азаттыктын кабарчысынын жолугушуу аракетинен майнап чыккан жок. Анын апасы Дөлөнова Мурзагүл доону жалган жала деп эсептейт. Бул жала деп ойлойсуң да? Жала бул 3 жылдан бери тиги эчтеме кылса ошо 3 жыл аңдыптыр, бала чакасы менен бүтүшөт, күйөө болушуп, канып албай 3 жыл ушуп. Хотя бир жол кармайды бул. Барам бул кечкери жеп айтат. Атасын багат нойтуп, керекте кабакта жасайт өзү болот. Соттошуп жаткан туугандардын айылдаштары да 2 жаат болуп, бири айыпталуучуну, экинчи тарап жабыркаган кызды жактап жатат. Маселен, Саадабай Токталиев. Чегенин жакшы билем, ак көңүл, эч кандай жаман жолго барат деп эч ким ойдобойт. Десе, башка дагы бир айылдашы Орункүл Курамаева. Намаз окуганда кылып өткөндө булар. Ошо бекерлик чыгылдап айтты. Апасы бекер чыгылдап айтты, кыз бекер неме депти. Кантеле ам жерден иштеп кара неме жарадуу жапсын. Айтып отурса кызы ил отурса айтып отурса. 10 жашында зомбулукка кабылган айтылып жаткан бул кыз ата энеси ажырашып кетип, чоң ата чоң энесинин колунда жоголгон. Тарбиячысы Жаңыл Жамалованын айтымына караганда, азыр анын психологиялык абалы турукташып келе жатат. Кыз өзүн кабыл кетириши 1 жылдан ашык убакыт талап кылды да. Кыздын өзүнүн эмеси тарбиясы апатик. Азыркы кезге чейин иштеп атабыз. Сотко бир нече жыл барып келди. Ушундан кийин дагы өзүнүн калыбына келе албай, ушундай жаман стресс аралыгына да түшүп калган убакыттар болуп атты да. Зомбулукка кабылган бул кыздын Бишкектеги реабилитациялык борборго жайгаштырылганына 1 жыл болду. Эң жогорку коэффициенттер, ылдам төлөмдөр жана миллиондук утуштар. Уаны кызбетте описаниядагы ссылка аркылуу кирип, утуштарга ээ болуңуз. Шилтеме описанияда ошондой эле тиркемени смартфонуңузга көчүрүп алып, ал жактан каттоодон өтүп ойносоңуздар болот. Ыңгайлуу жана бат көрүүчүлөргө сый урмат.